Кыргызстанды Евразиялык экономикалык биримдик тушунда кандай өзгөрүүлөр күтөт? Интеграциялык биримдикке кирүү боюнча документтерди парламент колдоп, мүчө мамлекеттер ратификациялагандан кийин чек аралар ачылып, жумушчу көчүү, кызмат көрсөтүү, капитал, ошондой эле акча жүгүртүү дагы эркин болушу камсыздалышы керек. Бул окуяны баарынан дагы Россиядагы кыргызстандык мигранттар көптөн күтүп келсе, эми Кыргызстандын эмгекке жарамдуу жарандары Россия, Казакстан, Белоруссияга жумуш издеп кетип калбайбы деген кооптонуулар дагы жок эмес. Кыргызстандыктарды жумушчу татыктуу маяна менен камсыздоо чаралары жетиштүүбү? Канткенде ишкерлер, өндүрүш тармагы, деги эле бизнес чөйрөсү атаандаштыкка туруштук бере алат. Евразиялык экономикалык биримдикте Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү жолдорун бүгүн түз эфирде талкуулайбыз. Назарыңыздарда сиздин депутат. Программаны алып баруучусу мен Эльвира Байсаева. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, алгач бүгүнкү программанын катышуучулары менен тааныштырып өтөйүн. Каныбек Иманалиев, Жогорку Кеңештин депутаты, Ар намыс фракциясынан, Марат Султанов, Атажурт фракциясынан. Мырзалар, кош келипсиздер. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин программа туура 25 мүнөткө созулат. Ар бир берилген суроого 45 секунд ичинде жооп беришиңиздер керек. Программанын шарты боюнча бүгүнкү тема алкагында, темадан алыстабай, бири-бириңиздерге экиден суроо берүү мүмкүнчүлүгү дагы бар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бизден конокторго суроо берип, бүгүнкү тема боюнча оюмду, пикиримди ортого салат элем десеңиздер, 0550 288 137 номерларына СМС билдирүү жолдосоңуздар болот. Сиздердин суроолорду, ой пикирлерди түз эфирде окуп бергенге даярбыз. Мырзалар, талкууга өтүүдөн мурда алгач бүгүнкү тема боюнча биз жарандар арасында да сурамжылоо жүргүзгөнбүз, кыскача. Ошол сурамжылоону тыңдап алалы. Эл бажы биримдикке киргенден кийин мындан да жакшы болсо керек дейбиз. Бул бирдик болот, пул, бир кыл пул болот. Анан кийин биздин мына көп жылдардан бери ушу газ келет деген ниет бар. Ошол менимче жакын арада кеп калса керек деген немебиз бар да. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү менен Кыргызстан келечекте Кыргызстандын экономикасы өнүгүп кетерине ишенем. Анткени бажы биримдигине кирүү менен ар кандай сапаттуу жакшы товарлар келет. Биздин чек араларыбыз такталат деген үмүттөбүз. Ошондой эле коңшу өлкөдөгү улуттун өкүлдөрү менен ынтымакта илгерки союздун мезгилиндегидей жакшы алакада болуп жашайбыз деген үмүттөрүбүз бар. Эл аралык жанагы башка мамлекеттер менен соода боюнча кызматташуу бир аз жеңилдейт. Азыр көбүнчө мигранттар элибиздин баары эле ал жакта Кыргызстанда ата энесин багып жүрүшпөйбү? Алар үчүн бир топ жеңил болот, алардын иштеши үчүн дагы ал жакта жеңилдиктерди көп берет. Каныбек мырза, алгачкы суроону сизге узатайын. Эми биз бажы биримдигине, Евразиялык экономикалык биримдикке кирсек кандай болот, кирбей калсак кандай зыян деген маселе жок. Ошол биримдик тушунда Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү талабы турат. Ошол биримдикке киргенде Кыргызстандын кызыкчылыгы корголду деп так кесе ишендире айта аласызбы? Айталы, мүчө мамлекеттер жана 2 протоколду колдогон жайы бар. Ал эмне жөнүндө эле жана ал Кыргызстанга кандай пайда алып келет? Биринчиден биздин киришибиздин себеби 51%-дан ашык биздин тышкы соода мамилебизде ушул мамлекеттерге туура келет. Экинчиден биздин 1 миллионго жакын эмгек мигранттар ушул мамлекеттерде. Үчүнчү эртеби кечи биз бир регионалдык рынокко киришибиз керек болчу. Дүйнө 21-кылым конкуренциянын кылымы. Биз кайсы регионду, кайсы конкуренцияны тандап алабыз? Сиз айткан эки маселе боюнча ошол талкууланып жатканда биз Москвада болдук. Биздин эксперттик топ өзүлөрүнүн профессионалдуулугун жана компетенттүүлүгүн көрсөттү. Алар койгон максатынын баары 100% биздин ар бир өлкө менен, Армения менен, Россия менен, Белоруссия менен, Казакстан менен нечен 4 ай бою сүйлөшүүлөр жүргүздү. Саат 3кө чейин алар каршы болушту, бирок саат 5те Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөгөн ошол эки документти кол коюуга макулдук беришти. Саат 5те болду. Түшүнүктүү. Марат мырза, Каныбек Иманалиев ошо протокол эмне жөнүндө болгонун айтканга жетишпей калды. Сиз сөздү улап кетсеңиз, ошол кабыл алынган, колдоп берген эки протокол Кыргызстан үчүн кандай пайда алып келет же тескерисинче Кыргызстан кызыкчылыгы корголбой калдыбы мында? Кандай ойлойсуз? Жок, тескерисинче Кыргызстандын кызыкчылыгы абдан жакшы корголду. Эмне себептен? Бул протоколдун биринде биз болсо Кытайдан алып келген баягы кызматташтык негизинде алып келген аспаптардын техникага
буга чейин бажы төлөмдөрүн төлөбөйбүз дегенбиз. Азыркы шарт боюнча биз буну макулдашышыбыз керек эле өзүбүздүн шериктештер мененчи. Мен билишиме караганда буга макул болушту баардыгы. Ошондон биз чоң жеңишке ээ болдук. Себеби өзүңүздөр билесиздер, инвестициянын көп бөлүгү Кытайдан келет. Бажы биримдигине киргенибизде дагы көп пайда таптык биз мисалы. Биздин мисалы ички дүң продукциябыз бар болгон 0,3% түзсө дагы биз 1,9% алабыз бажы төлөмдөрүнөн. Экинчи мисалы өзүңүздөр күйүүчү майларга эми будан кийин экспорттук кошуна эч качан кирбейт. Үчүнчүдөн өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандын мигранттары да чоң жеңилдикке ээ болот. Түшүндүм. Каныбек мырза, жанагы ветеринардык, санитардык, фитосанитардык талаптар жөнүндө кандай маселелер чечилди? Буга чейин ошол Кыргызстанда өндүрүлгөн эт, сүт азыктарына мындай нааразы пикирлер айтылып келбеди беле? Ошол жана эки маселенин бирөө протоколдо ошол бизге ветеринардык көзөмөлдөөчү аудиттик резерв деген. Алар бири-бири менен сүйлөшкөндө Белоруссия, Казакстан, Россия андай талап койгон эмес, биз да сурандык, андай талап бизге да болбосун деп. Экинчи ирет аудит болбосун деп. Экинчи ирет болбосун деп. Жанагы Кытайдан келген пошлинанын жалпы көлөмү бул жолу менен $120 миллион төлөмөкпүз да. Биз ошондон кутулдук. Түшүнүктү. Марат мырза, буга чейин биз жана Кыргызстан көп жеңилдиктерди сурайбыз деп айтып келбедик беле? Айталы, сырттан келген автоунаалар, ошондой эле майда бар дары-дармек жана башка товарлар, узун тизме товарлар бар эмес беле? Ал жагы кандай чечилди? Ошол эле Кара Суу жана Дордой базарларынын тагдыры дагы эми кандай болот бул биримдик шартындачы? Эң негизинен биз биринчисин түшүнүшүбүз керек да. Соодада эң негизги кайсы жерде биз утушту алабыз? Бул биринчи транспорттон утушту алабыз. Себеби биздин транспорт буга чейин эл аралык тарифти төлөөчү, темир жолдагы, автоунаалардагы. Азыр болсо ички тарифти төлөшөт, Казакстан менен Россиянын, Белоруссиянын жолун өткөндө. Бул абдан чоң жеңиштик. Экинчисинен өзүңүздөр билесиздер, баягы чек арадагы процедураларды биротоло азаят. Бул дагы абдан чоң жеңиш, мындай бизге жеңилдикти берет. Үчүнчүсүнөн көбү ойлоп атат да, биз чоң өлөктөр менен кирип алып, азыр кыйналабыз деп. Жок, биздин да бир добушубуз бар, алардын да бир добушу бар. Чоң Россиянын да бир добушу бар, биздин да кичинекей Кыргызстанда бир добушу бар. Ошондон тескерисинче Кыргызстан өзүнүн аброюн күчөтүп, өзүнүн салмагын күчөткөнгө ээ болду. Түшүнүктү. Каныбек мырза, бүгүн Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондуна $50 миллион өлчөмдө каражат түшүптүр. Дагы $100 миллион өлчөмдө каражат июндун аягына чейин түшөт деп атат да. Бул ошол өнүктүрүү фонду качан ишкерлерге насыя бере баштайт, анан кийин канча өндүрүш тармагында айталы, кайсыл тармактарга каражаттар жумшалат жана канча орун түзүлүшү мүмкүн жумушчу? Бул жалпы көлөмү $500 миллион. Башкаруучу аппарат азыр иштеп атат. Алардын жетекчи органдары дайындалган. Май айынын аягына чейин булар Кыргызстандагы приоритеттик багыттар өндүрүштү айчырбасында кайсы болушу мүмкүн, ошону жарыялап, кийинки айдан баштап кайсы банктар аркылуу канча процентти, кандай насыя, кайсы багыттарга элге ачык айрым жарыялап баштайт. Биз муну комитеттин күн тартибине киргиздик, ошондо алар так ачык айтып берет. Марат мырза, ошол Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондундагы каражаттар жетиштүүбү? Ошол ишкерлерди өндүрүштү колдоо багытындачы. Анан кийин башка ишкерлер дагы өзлөрү мындай даярдык көрүш керек да, ошол биримдикте атаандаштыкка туруштук бериш үчүн кандай аракеттерди көрүш керек? Өзү чындап айтканда ал жерде 1 миллиард эсептелген бардык акча, каражат. Мен ойлоп атам, бул абдан жетиштүү. Мисалы азыр бүт биздин банк системасында $1,5 миллиард акча бар да. Бул 1 миллиард. Өзүңөр эсептеп көрсөңөр, дээрлик биздин банк системасы 70%га көбөйөт дегенди түшүндүрөт. Жумушчу орундар, реалдуу жумушчу орундар түзүлөбү? Бул эми мындай да, менин оюм боюнча бул инфраструктурага көбүрөөк, анан айыл чарба, анан иштетүү өнөр жайына көбүрөөк, тармагына көбүрөөк көңүл буруш керек. Ал эми өзүбүздүн баягы жеке ишкерлерге көңүл буруш үчүн биз болсо тескерисинче мына Россия банкы менен Кыргызстандын банк системасынын тыгыз катнашын күчөтүшүбүз керек. Тилекке каршы азыр ал жерде дагы кичине бөгөттөр, тоскоолдуктар бар. Мен ойлоп атам, Улуттук банк менен Россиянын борбордук банкы ошол бөгөттөрдү алып коет. Каныбек мырза, жогоруда Марат мырза дагы айтып кетти. Буга чейин дагы жанагы бажы төлөмдөрүнүн көлөмү көпчүлүктү кызыктырып келбеди беле? Кыргызстандын ошол бажы төлөмдөрдөн түшкөн кирешеси кандай болот деп. Бул жагы кандай чечилди? Дээрлик биз мурункудан 2 эсе көбүрөөк чогултууга аракет кылабыз. Экономикасынын структурасы биз сыяктуу эле Армения 1,3 алды, биз 1,9 алдык. Бул бизге көп жешкендик тап келет. Марат мырза, сиз кандай ойлойсуз? Бизде киреше бөлүгү азайып калбайбы бул жылы? Жок, тескерисинче көбөйөт. Себеби биздин баягы ички дүң продукциябыз 0,3% түзөт. Бүт ошо бажы биримдигиненчи 1,9 биз алып атабыз. Өзүңүздөр 6 эсе көп алып атабыз өзүбүздүн көлөмүбүзгө карап. Реалдуу бюджетке түшүшү 2 эсе көбөйөт да. Мырзалар, эми программанын шарты боюнча бири-бириңиздерге 2ден суроо.
Марат, сиз чебер адис, финансист, экономист катары ушу бажы биримдигине киргенде эң алгачкы айлар абдан оор болот. Кандай кесепеттерден сак болушубуз керек? Эң алгачкы айлар оор болот, бирок эң негизги биз кайсы кесепеттерден сак болушубуз керек деп айтып атпайбызбы? Эң негизгиси биз болсо бизнеске бут тоспошубуз керек. Себеби биздин эң негизги байлыгыбыз бул болсо адам. Адам бизнести дагы ким жасайт? Биздин жарандар жасайт. Бул биринчи. Экинчи өзгөчө багыт биз болсо биздин мигранттарга өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Өзгөчө кара тизмеде жүргөн. Мисалы азыр 70 миң кыргыздын жарандары кара тизмеде жүрөт. Бул болсо кошумча бизге 200 миллион долларга жакын акча алып келет эле, эгер биз аны кара тизмеден чыгарсак. Бул экинчи чоң багыт. Үчүнчү багыт мен болсо ойлойт элем, мисалы айыл чарбанын структурасын биз өзгөртүшүбүз керек. Чоң ишканаларга түзгөнгө мүмкүнчүлүк жасаш үчүн өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Мисалы мыйзамдарга. Экинчи суроо, Кыргызстан үчүн эң ыйык нерсе бул суверенитет, эркиндик. Ушул бажы саясаты бирдиктүү чоң мамлекеттердин таасирине калдык. Айланып келип биздин суверенитетке кандайдыр бир кедергисин, көлөкөсүн тийгизип койбойбу? Мен ойлоп атам, тескерисинче Кыргызстандын аброю эл аралык деңгээлде күчөдү. Эмне үчүн? Себеби өзүңүздөр билесиздер, устав боюнча, келишим боюнча биздин да бир добушубуз бар, Россиянын да бир добушу бар. Негизинен консенсустук түрдө чечим кабыл алынат. Андан тышкары чыгуу механизми абдан жөнөкөй. Жөн эле ратификационный грамотаны эле берип койсоң, ошо менен мамлекет чыгып кетсе болот. Мындай татаал эмес да, 1 жылдын ичинде эле чыгып кетсе болот. Ошондо мен ойлоп атам, бул жерден эч кандай Кыргызстандын кандай бир көз карандысына, эгемендүүлүгүнө шек саноого болбойт. Тескерисинче мен ойлойт атам, Кыргызстанга көп мүмкүнчүлүк түзөт. Андан тышкары өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына бажы биримдиги ошондой эле мына БРИКС менен, Кытай менен дагы жакындабаганга аракет жасап атат. Бул болсо Кыргызстанга да кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Сиздин суроолоруңуз? Меники эң биринчи ушу баягы Кыргыз Россия фондусу боюнча болду эле ушу. Кантип ойлойсуз, ушуну эффективдүү иштетиш үчүн Кыргызстан тарабынан эмне, кандай сунуштарды бериш керек? Кыргызстан өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын колдош керек. Биринчи бул Кыргызстандын банктары аркылуу жүрүш керек. Экинчи Кыргызстандын банктары берген проценттик ставкадан төмөнүрөөк болуш керек. Үчүнчү Кыргызстандын ишкерлери, айыл чарба кызматкерлери эмне долбоор сунуш кылса, ушул мейкиндикте товарын өндүрө турган, ошого алар макулдук берип, эч коррупция болбош керек деп ойлойм. Анан экинчи менин суроом, мисалы ушу бизге бажы биримдигине канчалык көп өлкө кирсе, рынок канчалык чоңойсо, ошончолук жакшы, ыңгайлуу. Ушу бажы биримдиги кандай саясатка барыш керек, ушундай кызыктарды туудуруш үчүн? Ушуга жакын арап үчүн Тажикстан өтүп калса, себеби алардын да 1 миллиондон ашык мигранттар бар. Анда Кыргызстан үчүн эки эсе утуш болот, себеби Кыргызстан транзиттик өлкө болуп калат. Тажикстан, Кыргызстан аркылуу Казакстанга, Россияга. Мен ойлойм, азыркы күндө ошол бажы биримдигине кирген өлкөлөрдүн экономикасында, структурасында өзгөрүштөр башталды, позитив жагына. Алар 1-2 жылда аны сезе билсе, бөлөктөгө кире турган өлкөлөр болуш керек деп. Азыр байкоочулар бар, байкоочу өлкөлөр бар. Түшүнүктүү, Марат мырза. Ушул Евразиялык экономикалык биримдикти баарынан дагы ушул биздин Россиядагы мекендештерибиз күткөн эле да. Алар ушул биримдикке кире турган болсок, алардын укуктары тең элет деген кептер айтылган. Ошого байланыштуу бизге СМС билдирүүлөр дагы келиптир. Көбүнчөсү ушул кара тизме жоюлабы, кара тизме качан жок болот деген суроо экен. Анан кийин Каныбек мырза, сизге патентсиз кайсы күндөн баштап мигранттар иштей баштайт эми бажы биримдиги шартында деген суроолор келди. Сиз жооп бериңиз анан кийин. Мен бир кичине жооп берип коеюн. Өзү кара тизмени мен ойлоп атам, азыр биздин министрликтер сөзсүз тез арада жоюуга аракет кылыш керек. Себеби 77 миң бул абдан чоң күч. Бул абдан биздин жарандарга катуу кандай бир мүмкүнчүлүктөрдөн ажыратып атат, көп мүмкүнчүлүктөрдөн. Ошондон кара тизмени жоготуш үчүн биз биринчи эмне кылышыбыз керек? Биз талап коюшубуз керек. Биз бирдиктүү мейкиндикке кирдик. Эмгек рыноку биздики бирдей эле болду. Ошон үчүн эмгек рыногунун бүт мыйзамдары бирдей болуш керек. Кыргызстан үчүн дагы, Россия үчүн дагы. Эгер биз ошого жетишсек, анда бир да кара тизме да болбойт, патенттин да кереги жок болот, эч нерсенин кереги жок болот. Азырынча биз бир жеңилдикке жетиштик. Кыргызстандыктар 30 күн Россияда регистрациясыз жүрсө болот деген. Азыр 5 мамлекетке 5 президент кол койгон документтер кетет дипломаттык жол менен.
5 өлкөнүн парламенти ратификация болгондон кийин эң акыркы мөөнөт 1-жыл, андан да эрте болушу мүмкүн. Биз парламенттерге кайрылабыз. Ошол күндөн баштап патентсиз биздин эмгек мигранттары Россияда эмгектенсе болот. Россияда жана бажы биримдигине кирген өлкөлөрдө. Кара тизмени жоюу боюнча дагы убакыт керек экен да? Бул түздөн түз эки министрликтин иши. Биз бул боюнча кызыгып сурадык. Дүйшөмбү күнү биз миграция министрин чакырып, Россия тараптан бул маселенин түшүнүгү бар. Бул абдан деталдуу, тыкаттыкты талап кылган иш. Эки министрлик, Россиянын миграция министрлиги менен биздин миграция министрлиги комиссия түзүп, биргелешип ар бир фамилия боюнча иштеп чыгыш керек. Экинчи, биз суранып атабыз, Молдова сыяктуу биздин мигранттардын баарына эле кара тизмеге кирген амнистия бериле деп. Мен кичине кошуп коеюн. Мисалы мына Армения киргенде, Арменияга булар абдан чоң амнистия беришти. Ошондой эле аларда деле эмнегедир ошондой эле 70 000 киши экен. Кара тизмеде? Кара тизмеде. Алар дагы ошо 70 000 кишиси амнистияга кабыл болушту. Канча убакыттан кийин амнистияга кабыл болушту? Арменияда өзүңөр көрүп атасыңар, алар декабрда кирди эле, бир мына май айларында, апрель айларында, бир 3-4 айдан кийин чечилди да. Марат мырза, ошол айтып атпайлыбы, чек аралар ачылып, жумушчу күчү, капитал эркин болушу керек депчи. Ошондон улам Кыргызстанда эмгекке жарамдуу жарандарыбыздын көбү ошол Белоруссия, Казакстанга кетип калат деген да кооптонуулар болуп атат. Ошол кыргызстандыктарды өз жеринде иш менен камсыздоо, алардын татыктуу маяна менен камсыздоо аракеттери кандай жүрүшү керек? Өзү азыр Кыргызстанда официалдуу түрдө 97 000 баки ишсиз адамдар бар. Эгерде биз айыл жергесин алсак, андан да көп. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде эч кандай коркунуч жок. Биз ошол эгерде бизде бул жерде орун жетиштүү болбосо, жумушчу орун жетиштүү, биз кооптондурсак болот эле. Азыр андай коркунуч жок. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин ал жака мигранттар барып, көп учурларда жаңы кандайдыр бир сапаттарга ээ болуп, бизнесмен болуп, күчтүү ишкер болуп келип атышат. Каныбек мырза, СМС билдирүү келген экен. Биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар качан мүчө мамлекеттердин рыногуна чыга баштайт жана эл аралык талаптарга жооп берген лабораториялар качан ачылат? Лабораториялар 99% бүттү. 4 жерде Манас аэропортунда, Бишкек Ош аэропортунда, Торогатта жана Эркаштанда жакында ишке кирип баштайт. Товарлар буга чейин эле Кыргызстандын, мисалы үчүн, текстиль өнөр жайында Россиянын рыногунда 1-чи орунда Кытай, 2-чи орунда Турция, 3-чү орунда Италия, 4-чү орунда кыргызстандыктар жетишкен. Мындан кийин ошол жетишкендикти бекемдеп, келечекте Казакстандын рыногунда айыл чарба продукцияларын, сүт азыктарын, эт азыктарын кеңири конкуренцияга жөндөмдүү, сапаттуу биздин өзүбүздүн продукцияны жиберүүгө мүмкүнчүлүк ачылып атат 1-жылдан баштап. Дагы бир суроо. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирди. Пенсия, пособия көтөрүлөбү? Парламентте бул маселе каралабы? Кийинкисин дагы окуп коеюн. Алайдан Марат мырзага суроо келиптир. Жер жемиштер, эт, сүт экспортталса бизде кымбатчылык болбойбу? Экспорт канчалык күчтүү болсо, ошол мамлекет ошончолук тез өнүгөт. Себеби анын валютасы стабилдүү болот, демек баалар да өспөйт. Ошондуктан экспорт, бүт мамлекеттер экспортту күчөткөнгө гана аракет кылышат да. Бул биринчи багыт. Дагы бир суроону окуп коеюн. Баары бир мекендештерибиз, биздин телекөрүүчүлөр ушул суроолорду кызыгып берип атышат да. Биздин дарбыз июнда бышат, Россия Федерациясына Казакстанга сата алабызбы дейт. Эми аны эгерде ратификация болсо, сатууга мүмкүнчүлүк ачылат. Эгер болбосо, мурункудай эле механизм менен кете берет. Каныбек мырза, жогорудагы суроого сиз жооп берип койсоңуз, пенсия, пособия боюнча маселе каралдыбы? Бул азыр мугалимдердин айлыгын жогорулатуу боюнча 1-сентябрдан баштап тапшырма берилген. Пособиялар боюнча да каралып жатат. Бул эми азыркы биз 2-чи жарым жылдыкка бажы биримдигине келгенден кийин биздин бюджеттин киреше бөлүгүндө кандай өзгөртүүлөр болот, ошого жараша иш кылышыбыз керек. Коштуп коеюнчу бул жерде. Өзү үчүн айтканда, биз бир гана пенсия, пособиялардын баасын жөнөкөй эле номиналдуу түрдө карабастан салыштырмалуу карашыбыз керек да. Мисалы бизде пенсия менен айлык маанай төмөнүрөөк, бирок баалар да төмөнүрөөк да. Ошондуктан эгерде баалар да өсө баштаса, пенсия дагы өсө баштаса, анда мен ойлоп атам, анда биздин элге коркунучу жок. Пенсия сөзсүз өсөт, ал үчүн биз кандай саясатты жүргүзүшүбүз керек? Биз экономикалык жактан Кыргызстан бул бажы биримдигинде эң баягы эң мындай кандай десек, экономика жагынан эң төмөн деңгээлдеги өскөн мамлекет да. Ошондуктан биз биринчи кандай саясатты жүргүзүшүбүз керек? Бардыгын айтышыбыз керек. Эгерде силер кааласаңар, бардыгы бажы биримдигине киргенге неме мындай кызыктар болсо, анда Кыргызстанды биринчи кезекте өстүрүшүңөр керек деген талапты коюшубуз керек. Түшүнүктүү. Каныбек мырза, Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар мүчө өлкөлөргө оңой сатка чыгат дегенге кепилдик барбы? Мисалы, биздин базарларды Россия, Казакстан, Белоруссия товарларына толуп кала турган болсо, биздин жергиликтүү ишкерлердин эмгеги акталбай калбайбы?
Бул рынок конкуренция, бирок баары бир ата мекендик өндүрүштү колдошубуз керек. Бул ошон үчүн жанагы механизмдер барбы ата мекендик өндүрүштү? Бир эле жол бул кредиттик банк, төмөндөтүлгөн проценттик ставка менен. Мен айтып коеюн, чындап айтканда дагы башка жолдор бар. Мисалы мына бизнести, ишкерликти жүргүзүү деген рейтинг бар. Ушул рейтинг боюнча тилекке каршы Кыргызстан азыр акыркы орунда турат. Мисалы Армения 45-чи орунда болсо дүйнөдө, Кыргызстан 102-чи орунда, Беларусь 52-чи, Казакстан 77-чи, Россия 62-чи орунда турат да. Ошондуктан менде бул жерде менин оюм боюнча абдан чоң запас бар. Биз жөн эле бул жака кирип алып эле сүйүнбөстөн өзүбүздүн ички механизмдерди өзгөртүшүбүз керек. Ишкерликти жүргүзүүгө көп мүмкүнчүлүктөр түзүшүбүз керек. Кандай мүмкүнчүлүктөрдү? Биринчиден, өзүңүздөр билесиздер, мына разрешительный система дейбиз. Экинчиден, мына салык системасында салыкты төлөө механизми. Бизде салыктар абдан төмөн. Бул жакшы. Бирок салыкты төлөө механизми, эгер ашыкча төлөп койсоң кайтаруу механизми абдан татаал. Ушулардын баардыгын биз өзгөртүп, киргизип, киргизсек, Кыргызстан утат. Түшүнүктүү. Каныбек мырза, буга чейин деле көп айтылып келбеди беле, жанагы товар жүгүртүү капитал эркин болот дегени менен, ошол продукциялар башка мамлекеттерге да эркин жүрөт дегени менен, айталы Россияда казак ишкерлер деле айтып келет да, биздин базарлар, мисалы Россия, Белоруссия товарларына толгон, бирок биздин товарларга Россияда чектөө бар депчи. Айталы Белоруссиянын деле айыл чарба техникасына чектөө кирип калды да. Биздин товарларга да мындай чектөө болбойт деген кепилдик барбы? Укуктук негизде жок. Бирок бул деген конкуренция, бул деген соода. Ошон үчүн бизде тез эле киргенде өнүгүп кетебиз деген анчалык биз эйфорияга батпашыбыз керек. Бирок айланышууга келишибиз керек болчу. Биз канчалык деңгээлде конкуренцияга жөндөмдүү мамлекетпиз, канчалык деңгээлде конкуренцияга жөндөмдүү улутпуз, канчалык деңгээлде ишкерлик жүргүзө алабыз. Айланып келип биз ушул жагдайга келишибиз керек болчу. Буга канчалык эрте кирсек, биз ошончолук эрте ийгиликке жетчүбүз. Ошол милдеттенмелерди аткаруу механизмдери каралган эмесми ошол келишим долбоорлор? Бүт каралган, бирок кээде Кыргызстанда деле кабыл алынган мыйзамдар Кыргызстан өзүнө иштеп атпайбы? Бул кээ бир ар бир кырдаалдар кандай болушу мүмкүн. Ошон үчүн менин угушума караганда алгачкы күндөр кыйынчылыктар болот. Күн түн атайын өкмөттө штаб иштейт. Ар бир факты боюнча алар Кыргызстандын товар өндүрүүчүлөрүнө жардам берип турган. Марат мырза, сиздин оюңуз кандай? Менин оюм боюнча бул эң негизгиси бул баа менен сапат да. Эгер баа менен сапат жакшы болсо, товарыңарды эч ким токтото албайт жүрүүдөнчү. Ошондуктан биз биринчи өзүбүздүн ички саясатыбызга көңүл бурушубуз керек. Ошо өндүрүш саясатына, ишкердик саясатка өзгөчө көңүл буруп, аларга жакшы шарт түзүп берсек, ошол эле учурда баягы Россия Кыргыз фондун колдонсок болот, Кыргыз Казак фондусун колдонсок болот. Мырза, ошол эле Орусиядагы, Казакстандагы баягы базарды ээлеп алган ишкерлер, алар өзүлөрү ушундай өзүлөрүнө окшогон ири ишкерлер менен кызматташкысы келишет да. Андай учурларда кандай аракет көрүш керек? Менин оюм боюнча мындай да, биз азыр мен эмне үчүн баягы башында айттым, биз азыр сөзсүз структураны өзгөртүшүбүз керек деп. Себеби чоң ишкерлер менен иштегенге аракет кылат да, себеби жеңил болот, стандартизация жагынан да, фитосанитария жагынан да жеңил болот. Ошондон биз болсо айыл чарбада өзгөчө чоң ишканалар түзгөнгө шарт түзүп беришибиз керек. Ушу айтканга кошумча эле да. Мисалы Кытай бажа килимдигине килбейт. Бирок Россиянын да, Казакстандын, Кыргызстандын базарында Кытайдын товарлары болот атпайбы? Рынокто конкуренция менен жеңип атпайбы? Биз да ошондой жөндөмдүү болушубуз керек да. Каныбек мырза, Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик. Кийинки кадамдар катары бул бирдиктүү валюта базарын түзүү демилгелери көтөрүлүп атат. Буга сиздин оюңуз кандай? Бирдиктүү мындай акча бирдигин киргизүү деген демилгелер көтөрүлүп атат. Бул азырынча эртелик кылбайбы? Бул азырынча эртелик. Кыргызстан барлык өлкөлөр буга даяр эмес. Мен кошумча айтып коеюн. Финанс катары Марат Абзалович кененирээк айтат болуш керек. Менин оюм боюнча бул абдан татаал маселе. Себеби өзүңүздөр көрүп атасыздар, мисалы мына Россияда девальвация болгондо дээрлик 80% девальвация болду, Кыргыздын сому 17-18% девальвация болду. Эгерде мисалы биз бир валюта болсок, өзүңөр элестетип көрсөңөр, Кыргызстанда 80% девальвация болсо эмне болуп кетмек эле. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул механизмди түзөөрүн астында биз биринчи экономикалык интеграцияны, экономиканын ичиндеги унификацияны күчөткөндөн кийин гана буга кайрылсак болот. Буга бир 15-20 жыл керек. Ага чейин биз бул маселени көтөрбөшүбүз да керек. Азырынча эртелик кылат демек, сиздин оюңуз боюнча. Бирок экинчи жагын мен сөзсүз карайт элем. Мен айтып атпаймынбы, азыр мисалы абдан чоң бөгөттөр бар улуттук банктардын ортосунда. Бул болсо мисалы жеңил кредиттерди алганга чоң тоскоолдуктар түзүп атат. Мисалы Россиянын банктарынан Кыргыз банктаргачы. Ушул багытта мисалы биздин улуттук банк иштесе болот, ушул бөгөттөрдү алып койсо, биз жеңилдетилген кредиттерди алсак болот. Евросоюз болуп бириккенден кийин 45-50 жылдан кийин гана бирдиктүү валютасы пайда болду да. Түшүнүктүү. Баардыгы кирген жок Азыр СМС билдирүүлөрдү окуп коеюн, убактыбыз болгонуна байланыштуу. Россиядан келген машинага жеңилдик болобу? Евразиялык экономикалык биримдик шартында дейт. Кыргыздар патентсиз жана уруксатсыз иштей береби? Эң аз акча менен жашаган жесирлерге жардам болобу?
бизде заводдор ачылабы деген суроолор экен. Эми эң негизисинде мен ойлоп атам, акыркы маселе буга чейин баарына биз кичинеден жооп бергенбиз. Заводдор ачылабы деген маселе мен ойлоп атам, бул эң негизги маселелердин бири. Себеби өндүрүш болбосо Кыргызстандын келечеги болбойт. Мен ишеним, биз чоң рынокко ээ болгонубуздан кийин бизде кооперация менен специализацияга мүмкүнчүлүк ачылат. Башка заводдор менен, башка ишканалар менен байланышканга мүмкүнчүлүк ачылат. Бул болсо Кыргызстанда дагы өндүрүштү өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзөт да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул багыт биздики күчөйт. Каныбек мырза, сизге суроо келиптир. Россияга ID карт же менен ишке орношто болобу же загран паспорт керекпи? Жана патент боюнча дагы айтып койсоз, дагы бир жолу мигранттар аябай патент бул бүт азыркы келишимде иштей алабы? Келишимдин баары ратификация болгондон кийин патент деген түшүнүк Кыргызстан мигранттарына тиешеси жок болот. Экинчи ID карт, эгерде ID карт менен Россиянын чек арасын өтсөңүз, анда кошумча бланктарды толтурууга туура келет. Түшүнүктүү. Мырзалар, атайын убактыңарды бөлүп биздин студияга келип суроолорго жооп бергениңиздерге чоң рахмат. Ушуну менен биздин программанын соңуна чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин суроолорго Жогорку Кеңештин депутаттары Ар-Намыс фракциясынан Каныбек Иманалиев жана Марат Султанов жооп беришти. Ал эми биз бүгүн Евразиялык экономикалык биримдик шартында Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү жолдорун талкууладык. Эмне демекчибиз? Биримдик бул экономиканын өнүктүрүүгө өбөлгө болот деген ниет менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Кайрадан келерки шаршемби дал ушул саатта көрүшкөнчө аман туруңуздар.